Бул жерде түзүлгөн шарттар жана жасалгалар той үчүн эмес, же бир аристократтын сый тамагы да эмес. Ош облустар аралык балдардын жана өспүрүмдөрдүн кургак учукка каршы ооруканасы дал ушундай шарттарды түзүү үчүн тендерлерди жарыялап келген. Ал эми бул шарттар бейтаптар үчүн десеңиз, анда сиз жаңылышасыз. Мунун баары ооруканага келген коноктор үчүн экен. Ишенбей жатсаңыз керек. Алдыда мен баарын айтып беребин. Ош облустар аралык балдардын жана өспүрүмдөрдүн кургак учукка каршы ооруканасы 2018 жылдан 2023 жылга чейин бир нече күмөн жараткан тендерлерди өткөргөн. Алардын бири 2022 жылдын 14 декабрында эмерек жана ашканага керектелүүчү идиштерди сатып алууга жарыяланган тендер. Анда 152.900 сомго бир топтом ресторан жабдууларын, бир даана видоискатель, парда, балдахин же болбосо жатак чатырчасын, жалюздар, ашкана жабдуулары, диван, аэрохоккей үчүн стол, жүл килем жана айнек идиштерди сатып алуу пландалган. Порталга бул сүрөттөрдү жүктөшкөн. Ал эми аталган тендерди 132.600 сом сунуштап SK Ideal Ltd компаниясы утуп чыккан. Дагы бир кызыктуу жагдайды карап чыгабыз. 2021 жылдын 23 ноябрында самын, айна сыяктуу тазалык каражаттарын сатып алуу үчүн тендер өткөрүлүп, 386.700 сом сунуштаган Ибраева Айжан Идрисбековна аттуу ишкер жеңүүчү аталган. Анын ичинде 2000 даана кир самын, 1500 атыр самын, 500 даана шампунь, 500 килограмм айна, тагыраагы жарым тонна. Мындан сырткары дагы 200 пачка айна, дагы 500 даана айна, 500 даана суюк самын жана башкалар сатып алынган. Бул жерде сандар белгиленген, бирок көлөмү көрсөтүлбөй калган. Андан бир ай өтпөй 2 декабрда 400.525 сомго дагы бир тендер жарыяланып, NMA Group компаниясы жеңген. Анда кайрадан 3000 даана кир самын, 240 пачка айна, 1150 даана атыр самын сатып алынган. Бирок ушундай көлөмдө атыр самын, кир самын сатып алынганы менен бейтаптарга муну колдонууга болбойт экен. Азыр бизде баягы талап боюнча бардык стационарларда суюк самын деп талап кылынат да. Ал жерде кир самын, же эмесе рак самын, же башка жыттуу, жыпар жыттуу баягындай предметтерди колдонсун деп айтылган эмес да. Бизде ошол баягы суюк самынды талап кылынат да бизде. 2023 жылдын 2 февралында тиричилик буюмдарын сатып алуу үчүн 65.750 сом тендер жарыяланган. Анын ичинде 4 даана гроб жазылган. Бирок 2023 жылы ооруканада өлүм каттала элек. Ал эми аталган тендерди 53.500 сом сунуштаган Sky Resort Group курулуш компаниясы жеңип чыккан. Эми кайрадан эң биринчи айткан тендерге кайтабыз. Эсиңиздеби, оорукана жүл килем сатып алган болчу. 2018 жылдан тартып ушул күнгө чейин 13 жүл килем, 5 жөнөкөй килем сатып алынган. Бирок кургак учук менен ооруган бейтаптар жайгашкан жерге жүл килем салганы такыр мүмкүн эмес. Негизи ворусты нерселер бар, килемдер, паластар, алар өзү негизи стационарларга коюлбаштыгы керек да. Неге дегенде, биринчиден багы микобактерия туберкулеза деп коет, анын палочкалары, таякчалары алар абада учуп берет да. Анан ошол ал жерге микобактерия туберкулездан сырткары башка микробтор дагы, башка бактериялар дагы, олардын споралары, может, алардын башка нелери ошо ворусты килемге же паласта калышы мүмкүн деген максатта анан аларды анан биринчиден аны уруксат берилбеген да. Ушул эле тендерде балдахин же болбосо жатак чатыры жана жалюзи жазылган. Бул буюмдарды дагы стационарларда такыр колдонууга болбойт. Ош облустар аралык балдардын жана өспүрүмдөрдүн кургак учукка каршы ооруканасына барып, жогоруда айтылган тендерлер боюнча алардын да жообун угуп келдик. Өлүм катталган. Өлүм 2 жолу оорукана болгондон кийин катталат. Анда 23 жылы катталган. Катталган жок. 23 жылы ошо өлүм катталбаса деле сиздер гроб алыпсыздар, 4 штук гроб алыпсыздар. Тендерге турат. Карындашым, буну жанагы жазып атканда грабелини гроб деп жазып коюптур. Аны тактап порталга кайрадан бергенбиз onu. Грабеле. Дагы деле гроб деп турат биз. Бүгүн карап келдим. Onu билбейм. Грабелини, гробду биз эмне кылабыз? Тендерде
дагы эмелер жазылган экенде, рюмка, бокалдарчы. Бардыгы азыр бар көрөсүң. Негизи рюмка, бокалдын эмне кереги бар? Рюмка, бокал деген ал мынандай. Баягы семинарлар өтүлөт, башка болот, кофе брейктер болот. Биздин международный организациядан келип уюштурат. Ошолор баягыны алып келип өздөрү көтөрүп жүргөсүндө мен баардыгын камсыздап койгом. Турат алар баардыгы. Негизи ошондо кофе брейк өткөрүү үчүн рюмкалар алынганбы, бокалдар? Алынган турат. Рюмка эмес, ал баягы сок иче турган бокалдар. Бокал отдельно жазылыптыр. Сүрөтү менен турат порталда. Ооба, алынган. Жүргүн азыр көрөсүңөр, аны дагы баардыгы турат. Конфетница деген ушунун баары ушулар, Ушулар мына Бул бокал, Бокал. Рюмка дагы бар болчуго. Ана. Бул рюмка эмес, баягы. Сүрөттө, камера закупкисинде рюмка башка болчу да, отдельно. Ошондо көрсөтсөңүз. Мол дагы ушулар менен эсептешет. Ушул рюмка окшойт, ушул. Но рюмкалар комплект ресторан борбуруне деп ушул окшойт, Мына скатерть дагы бар экен, скатерть дагы бар. Може калсаңыз, ушул жерден көрөлү баарын. Амол эмне? Чай. Чай ичкен, кофе. Чай качты, кофе. Бул соок, боок ичкенге. Бул жак өтөйлө. Ошондо мунун баары кофе брейктерге бериңизби, кандай бериңиз? Мындай да, бизге часто иностранецтер келет. Бизди окутканы. Ошон үчүн баягыдай кылып кеме кылбаш үчүн мыналарды алып койгон. Красный Кресттен келишти. Ошолор менен отурганда Келгенде чай коесуң да, кыргызсың да, эмнеги. Анан сөйрөйдү бирдеме коюп коесуң. Анан тем более иностранецтер келет. Аларга келгенде анан кыргыз ушундай жашайт экенде деп кетпесин деп мен анандай условия кылдырып койгом. бул документтер. Документтер мына жерде баары көрсөтүлгөн. Ама занавеси, балдахины деген нерсе бар го? Балдахины дегенчи? Ал кайер? Анан да анал үстүндөгү ошо балдахин деп аталса керек ошо. Жок, балдахин, занавеска отдельно экен, балдахин деп отдельно, сиз билсеңиз керек эже. Балдахин кайерде экен? Баягы балдахин деген эмне болот? Балдахин деп могу кроваттын үстүнө коюлчу нерсени айтат экен да? Ушуну айтат экен. Ушул пашакана окшогон нерсе аны. Занавеска эмеспи экен? Жок, занавеска отдельно, но балдахин деген ушул экен да? Ошол занавесканы коюлчу керек да. Экөө өтүп атпайбы жерден, экөө. Жок, ал сизде занавеска и шторы деп отдельно жазылып турат. Эки занавеска и так жазылып турат ал жерде. Могу балдахин деген жок экен да? Мен биринчи болуп, тамам экен. Мынабы занавеска, шторы, балдахины деген мына болот экен. Мына болот экен, а мына занавеска болуп кетет экен. Балдахин деген. Балдахины мына экен. Ошондо тендерден ушундай өтөт экен мына неме боюнча. Мынашын балдахины деп айтылат экен. Столы для аэрохоккея или аксессуары дейт. Аэрохоккей деген эмне билесизби же? Не деген ал? Ошол ал мындай настольный игра болот да, аэрохоккейчи. Ол балдар ойной турган. О, балдарга коюп берген аны. Балдарга азыр неме келет көрсөтөт, ооба. Азыр балдарга коюп берет. Мо эжекелер билбейби ал кайерде экенин? Бул завучубуз биздин. Негизи могу мектепте аэрохоккей барбы сиздерде, настольный игра? Же жок кандай нерсе? Балдар ойнойтун тениске окшоп. Жок, андай жок. Андай жок бизде. Балдар мектепте окушат только анан немеде корпуска барганда өздөрүнүн ошондой тики частан кийинки немеси бар да, ошол жерде гана неме кылат. Эмне оюндар бар ал жерде? Ал жерде шахмат ойношот, шашка ойношот, домино ойношот, анан сыртка чыгып волейбол ойношот, топ ойношот да. Аэрохоккей ойношпойбу?
кайры хоккей ойношпойбу. Настольный игралар, Да, айткан нерселердин баары кайра. Ыскылат да, анан бизде туберкулез немебиз үчүн обработка болуп турат. Ошон үчүн кээде жыйнап коебуз. Мынандай условиялар түзүлгөн. Бул жерде жанагы неме болгон үчүн, баягы жугуштуулар жаткан үчүн тамак ашы да ушу жерден берилет. Түшүндүңөрбү? Мына ал тамак аш. Мына ол берилген нерсе кече Красный Кресттен келип, дополнительно неме кылып мероприятие өткөрүп кеткен кече күнү. Төшөктөр мынандай таптаза. 3 оборотто постельный белье бар. 3 оборот. Ар бир палатада негизи бандай раковина болуш керек деген бар го, бул жакта жок го? Ар бир палатага бизге андай болбойт. Биз централизованный болот. Сизде кайда болот? Мына ол жакта. Арестонумуз бар, немелерибиз бар. Мына самыныбыз, немелер, палатажыбыз бар. Бул жерде дагы кирсамын бар экен. Кирсамын колдоносуздар го? Кирсамында бул жерде только рахсамын болбойт, туберкулезде. Рахсамын такыр колдонбойсуздарбы, рахсамын? Рахсамында только баня. Жеткей мыйла, анан анау колдонулат. Кирсамын болбосо туберкулезде. Кирсамын бул мына туберкулезный палочкага кирсамындан башка нерсе дезинфекция кыла албайт. Ана жеткей мыйла, анан кирсам, жеткей мыйла менен колун жууп туруп, аркасынан кирсам менен жууйт. Анан дезинфекция бар. Анан дезинфекция кылынат. Түшүндүңүзбү? Мына ысык суу, муздак суу баары бар. Арестондор баары иштейт. Мындай эттер берилет. Мындай. Тарт. Биз ооруканага тендерлерден алынган буюмдарды тактаганы барганбыз. Ал эми мекеменин жетекчиси оорукананын шарттары менен бизди тааныштырып, экскурсия өткөргөнү үлгүрдү. Специально балдар үчүн мындай идиштерге берилет. Баардыгы коркороо идиш, чтобы обработка кылганга, чтобы удобно было. Илгеркидей темир идиш деген түшүнүк жок азыр. Ушулардын баардыгын ошо через тендер сатылып алынып келет. Буга чейин Т-Медиа эмгек өргүүсүнө чыгып, кайра өз жумушуна кайта албай жүргөн Райгүл Дөпөнова аттуу жаран тууралуу материал жасаган болчу. Ал ооруканадагы тендерлер туура эмес өткөрүлгөнүн айткан. Тендерлерин кирип карап көрдүм. Тендерлери незаконный, не силевой. Тендерлерин ошо өз каалагандай кылып сговор экени көрүнүп эле турат. Ар нерселерди кылып көрүп атышат. Эми ошо директор ошол коррупциялык иштелерин жабуу үчүн эле чыгарбайт деп ойлойм мен. Мен талабым ошо жумушка чыгаруу. Жумушума кайтышым керек. Карындашым жазып аткан нерсени эми азыр териштирүү болуп атат, баарын тактап атышат. Эгер бул жерден бир нарушение болсо, ошонун результаты менен чыгышы мүмкүн. Ушул жердеги бир ооруган баягыдай балдар жатат да. Жашоо тиричилиги социальный болезньде. Ушунун бирдемесин жеп кое турган адам эмесмин да менчи. Урматтуу көрүүчү, биз сизге бир эле оорукананын бюджеттеги акчаны кантип максатсыз пайдаланганын айтып бердик. Сиздин, менин салыктардан чогултулган бюджеттин акчасына муктаждыгы жок эле нерселер сатып алынганын көрдүңүз. Бул маалыматты биз Ачык Булактан, мамлекеттик сатып алуулар порталынан алдык. Жакында бул портал боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилгенден бери мамлекеттик жана мамлекеттик үлүшү бар ишканалар тендерлерди порталга койбостон каалаган жака өткөрүүгө укук алышкан. Журналисттерге, жарандык коомго тендерлерге мониторинг жүргүзүүгө, көзөмөлдөөгө мүмкүн эмес болуп калды. Мамлекеттин акчасын, салык төлөөчүлөрдүн акчасын мамлекеттик ишканалар кандай сарптап жатканына көзөмөл жүргүзүү өлкө өнүгүшү үчүн абдан маанилүү.